Бул Тар суудагы Канат байкенин үйү. Мына мондай жыгачтан жасалыптыр, эшиктери. Бул жакта сонун кызыктар бар экен. Бул кийим илгич. Мына күзгүнүн чекеси дагы жыгачтан жасалыптыр. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Келиңиздер. Саламатсызбы, Канат байке? Үйүңүздөгү могул жыгачтан жасалган интерьерлер аябай мага жагып калды. Өзүңүз жасадыңызбы буларды? Ооба, өзүбүз эле. Кандай жыгачтан жасалды булар? Эми муну көргөн кишилер тиги токойду кыйратат деп ойлойт болчу. Бул кадимки эле теректен жасалган да булар. Теректен тилгенде үстүнкү кабатында жука алдырганда жана бутактуу жерине түшкөн эмелерди илгери ыргыт ичесиз, анан ушундай бир илхом келип кетип ошолор чогултуп койгон мына. Сонун кылып жасап койгон. Мында болсо эшикте баня жагып атсам ушул отун туруптур да. Карасам мындай көзөнөгү бар. Ушуну күлтекче кылып койсо болот болуш керек да, анан күлтекче кылып койгонбуз да, мынакей. Необычный. Мына бу жерден гитептекче жазайын деп жүрдүм эле ушу. Бул кара жыгач. Мунун тигил үйгө люстра жасагам ушу кара жыгачтан. Ушунун артканы турган короодо эле. Ушуну качан илхомум келет деп жүрүп анан кийин уже бага жакында эле 1 ай болду, бир илхомум келип кетип, бир ойлонуп турсам анан ушундай оюма ушулар туура келди, анан ушундай гитептекче жасап койдум. Анан жеңең биягына гүл коюп салыптыр, гүлтекче. Анан бул кызыккандар көп. Ошо аябай кызыктуу экен да. Неме жаңактын жана кап деген бар го, ошого окшош. Необычный жыгачтай болуп турат да, бирок өзү кадимки эле жана көчөдө өскөн кара жыгач. Куурап калганы да. Могул жана оорулары го, э? Жок, бул деген кабыгы. Кабыгы. Именно ошол жери түшпөй калыптыр, ошойдон коюп койдум. Мунун баары түшкөндөрү да, кабыгы түшкөндөрү. Ал бутактын орду бу жер. Муну жабышкандар көп. Тайеке мага бер, байке мага бер, мага сат деп. Анан келинчеги бул деген оригинал. Мындай экинчи жасалбайт деп бербейт эчтеке. Мына биягында гүлтекче. Могу стулдарыңыз дагы өзгөчө экен да. Бул эмнеден жасалган? Бул деле ошо. Жанакы бизден ветровал деп жана тоодон жыгылган карагайларга уруксат берилет да. Ошолордон билет сатып алып, анан билет менен тартып келип алып, пилорамга иштетип алып анан ушундай кылып жасайбыз. Дүкөндөн сатып алсаң 1 жылга жетпей эле сынып калат да. Аараганда бул мынакей 5 эмес, 4 жыл болду. Бүт мынакей, мыяктан бери жыгач кылып жасап койгонбуз. Окмуш. Анан бул апамыз шырдагы бутка эле салынып турса, анан кийин кой. Апамдын көзү түрүсүндө илип койчу, жерге деп илип койсом сонун жарашып калды. Жакшы, анан гүлдөрдү да жакшы өзүм карайм. Келинчеги мектепке кетет эртең менен. Мына сугарам өзүм. Мынакей, бул дагы мынакей. Бул да необычный жыгач. Отун жарып атсам, бу да туруп калыптыр да мынакей. Көрдүңүзбү мындай? Мындай жыгач жок негизи. Мындай менен болгон жыгач экен. Муну кандай кылсак деп анан кийин бул жерге 2 текче жасаш керек экен. Көрдүңүзбү мынакей өзүнчө башкача жыгач. Кантип жагып үрбөй сактап калдыңыз буларды? Ошо негизи интернеттеги жакшы болбоду азыр. Интернеттен көрсөң ушундай необычный жыгачтардан эле бирдемелер жаза беришет да. Анан ушундай башкача жыгачтарды алып чогулторум бир жергечи. Анан бирдеме болгондо анан жаза коем да. Анан бу жерге кир жууган машинесине жазап берип койгон бу жерге текче. Биягына кимдери салат, бияка порошогун салат. Биягында текчеси бар мынакей. Бул гүл салгычыңыз дагы окмуш го? Бул гүл салгыч, бул жана сары өзөк чирип калган ичи сары өзөк карагайлар. Муну деле ошо тоодо отунга барганда сары өзөк жатыптыр, ошондо. Тагыр ой келип анан эки жагын алып ортосын сары өзөк эмне мынтип койсоң эле түшүп калат. Ошону жасап туруп коюп койгон, мына лактап койсо эле сонун. Аябай өзгөчө кооз болуптур да. Анан бул жакта дагы кызыктуу. Бул жакта эл таң кала турган
Жакты көрсөтпөй аттым эле мейли. Үйүңүз бар экенби? O baldarda жатып алган турбайбы, балдарым, чоң балдарым. Кел. Мынакей. Ох, карагылачы. Келинчегим залды жазайлы, евро кылалы деген такыр болбой жүргөм. Бир ой келер деп, ana ушундай ой келди мына. Үстүн российский жана дүкөндөн сатып алгам ушул. Жыгаш үстүн каптадым. Анан эмне люстра элебиз? Жок эле дегенде 10 миңден 20 миңге люстра керек экен. Анан койду, анан келинчегимден эмесе бу дагы. Ай, мондай бар экен деп интернеттен карап келе калыптыр. Ой, карап келсең анда тиякта бир кара жыгач жатты эле деп барып, уш кара жыгач тап келип анан кийин алып келип тилдирсем эле мондай сонун түштү мынакей. Свет менен жакшы көрүнбөйт да, мындай кылып калды. А могу тиги лампочка уланган жерине камыш коюп койгон окшойбуз. Эми жасагандан кийин бул провод көрүнүп калып атат да, мындай бүт эме болупчу. Анан кийин мындай естественный, природный кылайын деп анан мына могу бар камыштан кийгизип койгом да. Анан биринчи ушул 2 люстраны жасадым. Анан бияктан бир үйдө бир компаниябыз бар, анан балдарды чакырып келсем анан бир жээним айтып калды, тайеке бул 2 люстранын бояктарына да софит коюшуң керек экен депчи. А мен тилдиргенде бул ортосу болчу, анан четтерин баары калып калганда мына болорчу. Анда софит эле керек болсо сага деп анан кийин буларды софит кылып койгом да, мындай кылып көрдүңүзбү? Бул мынтип улам эметкенде өскөрүп турат. Өчүрүп күйгүзгөн сайын свет өскөрүп турат. А могул жерде көбүнчө кишилер келип алып Кыргызстан картасы экен деп таң кала беришет да. Могусу бөтөнчө необычный болгон да. Картага окшошуп кетет экен, Кыргызстан. Сиз муну ал картаны ойлобой эле неме кылгансыз да? Жок, ойлобой эле жөн эле жасап койгонбуз да. Апамдын ушурдагы төргөлүп койгон. Бу жерде эч кандай химикат эчтеге жок да. Обой жок, шпаклевка жок. Бүт натуральный. Табигый турбайбы? Шуак, актама, жыгач, ден соолукка бир зыяны тийбейт жатсаң. Бүт пайдалуу да. Мынакей кийиштен жасалган, жакшы. А сиз буну өзүңүз үчүн эле жасайсызбы же буйрутмалар болсо аларга да жасап бересизби? Эми муну жасагандан кийин буйрутма болсо деле жасай берем. Жолдон өтүп баратып, куураган бак, мындай необычный бактар көрүнсө эле алып келе берем. Заказ чыгып калса жазайын го депчи. Жерде жаткан, Жерде жатты. Могу бар эле жерде куураган эмелер. Уюк болуп өскөн жанакы. Мындай эшиктерге обнажник сатып коебуз, мынтип урап, ары бери өткөндө урабасын деп. Бул кымбатпы? Жасаш. Эми жасап көрө элекпиз, бирок башым эле жасап коем, негизи анан баасын деле билбейм. Ошо. Чоң рахмат, аябай үйүңүз сонун жасалыптыр. Рахмат сизге да, рахмат. Ушуга кызыгып келип, ушу байкемен интервью алайын дегениңизге рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Буюрса, буйрутма бере тургандар чыгып калса, телефонуңузду жазып коем. Аллах ыраазы болсун баарыбыздарга. Чоң рахмат. Рахмат сизге да.